Сооротуучу Кудай. 10-август. Бардык түйшүктөрүңөрдү ага тапшыргыла. Анткени ал силер үчүн кам көрөт. Биз денелик жактан да дайыма жүк көтөрүп жүрүүгө ылайык ташылган эмеспиз. Бир аз убакыт көтөрүп койсок, чарчап калабыз. Узакка чейин чоң жүк көтөрүп жүрүү өтө оор. Кудайдын алдына сыйынууда түйшүктөрүбүздү тапшыра алсак, анын бизге болгон камкордугу ошол жүктүн оордун ээлейт. Шайтан кыдырып кимди жыксам, кимди Кудайдан алыстатсам деп, талкаласам, өлтүрсөм деп жүрөт. Анан анын эң эле биринчи курмандыгы түйшүккө батып, чарчап, чаалыгып, жашоонун жүгүн өзү көтөрүүгө аракет кылып кыйналган адам. Мындай адамдарга жаныбыздын душманы тез эле жол табат. Биз түйшүккө малынбай, баарын Кудайга тапшырып, анын коргоонучунун алдында болсок, анда душмандын бизге жолу жабык.